Салам мекендештер, арбаңыздар. Бүгін біз Нуркан айым менен Москвадағы құрылыш компаниялардың бір комплексінде жүрөбүз. Нуркан айым болсо мекендештерге ипотека алып берет. Арзан пайыз менен 1%дан баштап 6%га чейин деп атат ушул именно комплексте. Кыргызстан анан кийин 50дөн ашык биздин жарандар ушул жерден батир алыптыр. Даярлар да бар экен, анан курулуп аткандар да бар экен. Кандай условия менен, кандай шарттары, комплекс жөнүндө билсиңиз кыскача. Бул жерде комфорт плюстагы үйлөр, ценасы мындайча айтканда кымбат эмес, биздин чөнтөккө ылайыктуу ценалар. 5 миллиондон башталат үйдүн ценасы. 5 миллиондон. Азыркы учурда готовый үйлөр бар, кийин 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин ала турган даяр үйлөр деле бар. Бул жерде школа, садик, бардык транспорттун доступность бар. Бул жердин эмнеси жакшы, биз жери метро түшөт, быйылкы 25-те. Азыркы үйлөр арзан, эртең метро түшкөндөн кийин ушул эле цена, мисалы 8 миллиондук үй, минимум 18 миллионго чейин жөн эле кымбаттайт. Мен Москвадан квартира алып атканда биринчи квартираны ушул жака метро түшөт деп 2015 айткан болчу, бирок түшө элек азыркы. Бул маркетинг да болушу мүмкүн. Жок, маркетинг эмес. Бул реальность. Эртең бирок көрө жатарбыз, ал айтканыңыз туура. Азыр сиздерге үйлөрдүн качествосын көрсөтөм. Биздин мекендештер гражданин РФ болсо 6% менен 6%ке 1 ай эле убакыт калды. Болушунда комплексте канча кыргызга саттыңар? Биз 50 кыргызга уже саттык. Алар да, ушул эле комплекстен да. Алардын кээ бирөөлөр уже жашап атат, кээ бирөөлөрү 1-2 айдын ичинде уже үйдүн ключун алып киришет. Бирок биздин агентствонун өзгөчөсү эмне? Биз үйдү алып жатканда дагы застройщиктерден текшерип алып беребиз. Потому что документке жазганда алар аябай сулуу жазат, высококачественный үйлөр депчи. А реальныйсы башка болуп калышы мүмкүн. Бул комплекс жөнүндө окуп көрдүм. Немеси негизи ушул курулуш, ушул застройщиктин качестволору аябай жакшы экен. Бул жанагы пик эмес, самолет эмес. Да. Дагы бир-эки компания антиреклама болбой эле койсун, бирок мунун ичинде качествосы жакшы экен. Да, качествосы жакшы. Буга чейин бир тасма тартканбыз. Аны Нуркан айымдын офисинен Москва Ситиден отуруп алып өзүнчө эле болуп тартканбыз да. Аны болсо кийинки чыгарабыз. Азыр бул биринчисин көрөсүздөр. Телефон номерди өзүңүз айтып кетесизби? 8. Да, биздин номер телефон 8965 111. Өлтүрдүм. Анда жазып коебуз ушул жерге. Номер телефона сырдыбай эми. Биздин телефон 8965 131 1121 номерине кайрылып, кенен маалымат алсаңыз болот. Консультация бесплатная. Москва Ситиге барасыңар, чай, кофе сделают, шикарный вид. Негизи эле ишкер мекендештер көп болсун. Ишиңерге ийгилик, көп мекендештерге жакшы ушу үйлүү жайлуу кылып жүрө бериңиздер. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деп коет кыргыз элинде. Биз Кыргыз диаспора кеңеши жогорку окуу жайлар менен азыр иштешип жатабыз. Кыргыз мекендештерди жогорку окуу жайларга тапшырууга шарт түзүп берип атабыз. Биринчи өлөгүбүз Москва экономикалык институтунда, метро текстильщигинде аспирантура, бакалавриат, магистратура специалитетке окууга тапшырсаңыздар болот. Диаспорадан десеңиз, кошумча скидкаларын кылып берет. Юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное управление жана башкалар. Сурап билүү телефондору +7 499 113 09 41 номери. Орус тилин билбесеңиз да жардам берет, экзаменге жардам берет, эң негизгиси диаспорадан деп айтсаңыздар, толук скидкаларды да кылып берет. Билим ала бериңиздер. Сиз көрүп жаткан бул макеттеги үйлөр 0,5% уже бүтүп, уже адамдар жашап жатат. Бул жерде как раз биздин семейный адамдарга туура келген үйлөр бар. Школа, садик, бул жерде торговый центр. Бул үйлөрдүн бардыгы жашаганга ыңгайлуу жана комфорт плюстагы үйлөр. Мунун баары да ошо бир комплекс. Да, транспорттун доступностьтун бардыгы бар. Анан бул жерде өзгөчөсү 6% менен алса болот да. 6% менен мекендештерге. Азыр жүрсөңүз, сизге дагы үйлөрдүн көрүнүшүн көрсөтөт. Биз мекендештер алгандар барбы? Бул жерде уже менин именно өзүбүздүн эле клиентибиз около бир 50 адам уже алды. 50 адам кыргыздар мекендештер. Кыргыз паспорт менен, РФ паспорт менен алгандар уже бар. Азыр сизге көрсөтөм кандай үй болуп бүтөт. Мисалы 6% менен алган биздин мекендештер ушул сыяктуу готовый форматтагы үйлөрдү алат. Бул качествосы аябай жакшы. Бул ремонт менен болуп калат. Ремонт менен, да, готовый да, бул эшиктеринин дагы бул топ-10 застройщиктердин бирине кирген жөн, даже ар бир эшиктер качествосы жакшы да. Обои, стенасы, даже высотасы. Бул это главный эшик.
өзүңүз көргөндөй. Көчөдөн кире. Да, эшиктен киргенде ушул бул жагы уборный. Бул жерде деле ар бир адам өздөрүнө ыңгайлуу кылып тана алса болот. Бул жерде азыр менин көрсөтүп аткан үйдүн баардыгы бул ремонту менен. Бул жер кухня уже однокомнатный квартираны көрсөтүп атат. Ошондо кухнясы менен бул мебели менен чогуу. Бул жерде условиялар бар. Мебели менен кошо алса болот, без мебели алса болот. Бул жерде үйлөр бар, только отделкасы менен. Это получается все ремонт готовый болот. Кээ бир үйлөр бар, мебелин кошуп даярдап беришет, кээ бир үйлөр бар. Үстүнө кошумча акча болсун. Да. Немечи жанагы под самоделку дегендер, мисалы үчүн биз квартира алганда, Батыр алган Москвадан. Под самоделку алып бүт өзү дизайн кылып, өзү жасадык элек. Андай условия дагы деле үйлөр бар. Эми клиенттин бюджетине карап, биринчиси, экинчиси клиенттин желаниясына карап. Бирок негизи бул жерден айта кетиш керек да. Ошо курулуш компаниялар мен өзү уже бизде деле вариант бар болчу. Же ремонт менен ремонтун жасап беришпек, же болбосо өзү жасайбыз. Биз өзү жасайбыз деп акчаны экономия кылабыз деп ойлоп калдык. Бирок на самом деле ошо курулуш компания жасап берчүдөн 2 эсе көп акча курат. Ошонусу бар экен да, ошону мекендеште бир сөз эске алып коюңуздар. Туура айтасыз. Ошондой негизи эле. Азыр мен көрсөтө турган бул двухкомнатный үй, бул тоже кухнясы. Бул жерде деле үйдүн 2 форматтагы үй бар. Биринчи белый, анан экинчи форматы бул шоколадный цветте болот. Даже эшиктери бул жерде уже дизайны башкачараак. Булардын качествосу тоже как первый эмедей. Анан булардын тоже качествосу жакшы. Мисалы азыр үйлөрдүн көпчүлүгү коробка үйлөр көп да, мисалы Питтин үйлөр да. Мындай кылсаң уже экинчи комнатаны. Бул компаниянын негизи ошол недвижимость изучать эткенде атматап эле коеюн, бирок эң алдыңкы топ 5 десем жаңылышпайм, туурабы? Ошо топ 5 компаниянын эмне сапаттуу жагынан ошондой компания болчу. Отзывдары да толтура. Отзывдар аябай көп. Жүрүңүз, азыр үйлөрдү көрсөтөйүн. Бул жерде деле ошо азыр кухня, санузел, бул жерде уже кире бериши, бул жак гостиный. Бул жак гостиный уже өзүнүн удобствосуна карап. Андан кийинки бул жер двухкомнатный, трехкомнатный үйлөрдө обязательно запас менен туалет, уборный бар. Ошондо 2 санузел болуп калат экен. 2 санузел. И азыркы форматтагы үйлөрдүн бардыгында еще гардеробный бар болот. Бул жак уже спальный. Бул жакты деле көрсөңүз болот. Бул көрдүңүзбү? Даже мунун немелери ремонту уже шоколадный цветте. Да. Бул тоже чистовая отделкасы менен берилет. Ушул сыяктуу үйлөрдү биздин мекендештер өзү негизи кечегинде видеодо да айтып кеттим эле, 6% менен алса болот. Бул это самый последний шанс. Кыргыздар Кудай буйрса ушул комплекстерди 50ден алып калса, мындай негизи комплекстер негизи канча комплект менен иштешесиңер, же канча кылыш компания? Биз азыркы учурда 20 комплекс менен иштешебиз. Булар уже качествосу жакшы. Анан үйдү вовремя бүтүрүп берген застройщиктер. Мисалы үйдү вовремя бүтүрбөй, үйдүн качествосун бузган, договорду башка, реальность башка үйлөр аябай көп да. Азыркы көрсөтүп аткан бул жана сиз айтып кеткендей эң жакшы компаниялардын бири. Дагы мекендештерге кандай кошумча айта кетсек болот? Мекендештер ушул сыяктуу эле готовый үйдү мисалы 50-60 миң менен алса болот да. 50-60 миң биринчи төлөп? Да, без первоначальный взнос. 50-60 миң менен айына төлөсө болот. Арендага төлөп жатпайбы азырчы, 50-60 миң төлөп атат. Ошондо бул үйлөр даяр үйлөрбү? Даяр үйлөр, да. Даяр. Же болсо котловандан алса, анда да. Бул жерде разницасы эмнеде? Биринчиси, экинчиси даяр болот. Эртең бүрсүн кирип кетем десе, кичине кымбатыраак болушу мүмкүн. Кичине канча пайызга? Мисалы үйдүн ценасы 10 миллион болсо, готовый үйдүкү 12 миллион болуп калат да. Болгону бир аз эле экен. Да, 2 миллиондун Зато даяр үйгө кирип. Зато сразу кирип кетишет, да. Андан арзаныраак деле үйлөр бар, просто бул жерде метр квадратына карап тандашат. Жарандыгы бар тууган издейт окшойбуз. Срочно 6% менен.